Саат 12-ден кейін Юго-Востокко студенческий городокко барыңыздар. Не ал кыздар негизи 12-ден кийинчи. Окуйт деп туруп квартирага чыгарып койгон жерге тынымсыз таксилер келет. Как будто баягы сойкулар бар го, проституткалар. Заказга кетип аткандай чыгат такси чакырып. Келип клиенттер урушат. Мындан карап койсуң, эркектерге болгон жийиркенүү турмушка чегелек пайда болуп атат. Кыз балдарды, айрыкча бойго жеткен кыз балдарды окуйт деп туруп шаарга өзүн көзөмөлсүз таштап коюш бул оор күнөө. Кандай деңгээлде ата-эне кыз баланы бакканга эле милдеттүү эмес. Мойнуна дагы бир милдети бар. Эмне деп ойлойсуздар? Кызды багыш эле милдеттүү. Кыздын абийирин сакташ аматага милдет. Ошо милдетти аткарсаң эмне сыйлык бар билесиздерби? Кимдин 3 кызы болсо деген пайгамбарыбыз. 3 кызы. Шуну абийирин таза сактап турмушка узатып эле койсо, мен деп туруп күйөө балага тапшырды. Бул адам бейишке кирет деген пайгамбарыбыз. Оңой эле көрүнүп атат да. Я Расулулла, 3 кызы жокторчу да экен. Бирөөнүн 1 кызы болушу мүмкүн, 2 кызы болушу. Пайгамбарыбыз баарын ошондой экен. Эмнеге дегенде кыз баланы эсен аман абийирин таза сактап узатып бериш да өзү оор нерсе өзүчү. Муну өзү аталар жакшы түшүнөт. Оор нерсе ошол оорго жараша бейиш убада кылынган. Эми ошол оор нерсени кылбай койсо тозок убада кылынган. Мунун тетириси бар да. Жөн эле мындай сыйлык берилет эле делинбейт ал. Сыйлыктын эгер кылбасаң аманатка кыянат, кызым мындай кылып, мен окутам да, деп окутмуш болуп туруп таштап коюп, чөйрөсүн көзөмөл кылбай. Мен муну неге айткым келип атат? Баягы азыр сентябрдан бери окуу болуп атат. Мындай далил катары айтайлы. Азыр ынанбай койгон адаттар көбөйүп кетти го, биз пул көбөйдү да акча көбөйдү. Жөн эле түнкү саат 12ден кийин, эми 7-8 десек, иши бар да эми чедеш. Саат 12ден кийин Юго-Востокко студенческий городокко барыңыздар. Не ал кыздар бок жеп жүрөбү негизи 12ден кийинчи. Эркектер айтпайсыздарбы, кыздарыңарды үйүңөргө кирип отургула болду, кереги жок. Эми 9да кетип атса айтышы мүмкүн. Мынаны бир нерсени берип келатканда кеч калып калышы мүмкүн. Жөн эле байка басат, бека басат. Ушулам бирөөнүн кызы, ушулам келечекте бирөөгө эне боло турган, мындай биздин келечек муунду өстүрө турган да. Тынымсыз наракка биракка. Мисалы, ошол окуйт деп туруп квартирага чыгарып койгон жерге тынымсыз таксилер келет. Как будто баягы сойкулар бар го, проституткалар. Заказга кетип аткандай чыгат такси чакырып. Мындай жүрөк ачышат экен да туугандар. Ошону өтүп кетип атканда мынтип эле өтүп кете бербестен биздин милдетибиз го, фарз го. Карындашым, эмне көчөдө жүрөсүң деп айтып койбойсуздарбы? Карындашым, саат 12 азырчы, үйүңө кирип жатпайсың сен. Деп айтканга болбойбу мисалчы. Болобу? Бул бизге фарз. Пайгамбар да айткан: "Ман ра'a минкум мункаран". Ушул мункар күнөө булчу. Фал югайир бияди. Колу менен кайтарсын. Колго күч жетпесе тили менен. Болбосо дагы жүрөк менен да. Жүрөк менен жаман көрбөй койтасыздар го дейм да. Мүтүр өтүп кетесиздер да. Мындай ачыш керек, эмне кылып жүрөт мыналар депчи. Мына таладагы чет жактан айтпай эле коеюн. Россия ояк буяктагынчы. Алла өзү рахмат кылсын негизичи. Ошол касапат менен эркек кишилер биз милдетибиз. Айып ошо аялдарда болбойт ошолчу. Кыяматта ол аялдардын сурактары кечине жеңилдейт. Алар ошол кабыргадан жаралган да, акылы кыска да деген нерсе менен Алла Таала жеңилдетип берет. Күнөөнү алар кылганы менен эркектер жооп берет. Ким жооп берет? Күйөөсү, атасы, баласы, кыскасы жакын туугандары жооп берет. Жана ошол менен бирге биз дагы коом жооп берет. Жөн эле өтүп кете бербестенчи. Бар үйүңө кир депчи. Азыр шунчалык деңгээлде айтылбагандыктан мындай өтүп кетат, 12де өтүп кетатканда, эмне көчөдө жүрөсүң? Кирбейсиңби сен? Атаң окуш үчүн жөнөткөн десе, таң калтат. Ушундай адамдар бар экен депчи. Башка планетадан келген адамдын сөзү да. Түшүнөсүздарбы? Эгер ар бир адам айта берсе, болот эле го илгери макал бекерден айтылган эмес. Кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Туш келген адам тие берет дегенчи. Туш келген адам дей берет эле, акыры көчөгө чыга албайт эле. Мындай чыкса мурун кыздар. Эгер аксакалыраак бир өткөзсө экен, аркага кайтып туруп кийимдерин оңдоп кайра кийген. Азыр бемиралда дегенин айтпайт. Айтыш керек. Ушундай аксакалдар болгон.
чоң эле кишилерди таяк менен уруп аткан мал деп коет. Анткени ал кичинекейинен өстүргөн анычы. Азыр эмнеге ошондой болбой атат? Анткени мен өзүм бейишке кирем, шариатты түз карманам болду. Кага бирөөнүн кызы, бирөөнүн баласы мага кызыгы жок деген заманда чыгып атабыз. Мына бул яхудилердин сыпаты. Алла Таала Куранда магдуб деп айткан. Алла Таала аларга ачууланган. Сиздерге Алла Таала ачууланат, ошол күнөлөрдө көздү жумуп койсоңдар. Эмнеге кетип атасыңар? Не болуп атат? Ушул нерселерге көз жумуп коюш бизге зыян алып келет. Анан ушинтип таштап коюштун себебинен кыз жигит болуп сүйлөшүш, кыз жигит деп айтпайбыз, ойнош деп айтабыз, ойнош болуп сүйлөшүш. Бул чоң жаштагыларга дагы, кичинелерге дагы адатка айланып кетти. Бул күнөө ла тақрабу зина деген, зинага жакындабал. Бул телефондо соцсеттер бар. Мындай сүйлөшүп коюш оңой көрүнүп калды. Чекеден ушунчу. Түнкү сменада иштеген кыздар өтө кооптуу абалда турат. Өтө кооптуу абал, булар динин жоготот. Динин жоготот, дилин жоготот. Неге дегенде ашкана, кафе, магазин жабылат. Туурабы? Бирок шайтандын эшиги, күнөө эшиги ачылат. Кайсы ата чыдап кызын иштетип атат ошол жергечи? Ол жабылгандан кийин ал үйгө эмне жетелеп барасызбы үйгө? Тек койгонсуз. Мына ага болуп да такси кармап кетип калды депчи. Мына бул түнкү сменада эркектер эле иштеши керек. Жанагы бул баяндар аялдардынга эмес, эркектерге көбүрөөк айтыла турган нерсе. Ушинтип аялдар таппасан, эркектер тапканыңыздан эле жетет. Азыр Алла Таала берди го мисалы. Үйдө битте эркек иштесе, калган ошонун үстүнөн жашаса боло берет эле го негизичи. Эми акылсыздык кылып мен беймуктаж болом десе, катуу айтып үйдө отургузуп койсок боло берет эле го негизичи. Неге мисалы самоорлор бар, 12-1лерде жабылат, ошого чейин иштейт. Маркеттерде иштейт. Толтурат шаардын ичиндечи. Беймурал жүрүп атат. Анан дагы бир нерсе, турмушка чыкпаган 17-18 жаштагы кыздар иштейт. Кандай кооптуу абал бар билесиздерби? Кыз баланы ушундай сакташ керек. Ага мээримдүү болгон атасын, агасын менен көрүш керек да. Кызматтошолорго кылыш керек. Анткени жакшылык каалайт да. Алар эми барып кафеде официант болуп башка кылса, аны шеп урушат, келип клиенттер урушат. Мындан карап койсун, эркектерге болгон жийиркенүү турмушка чегелек пайда болуп атат. Анткени бар да, алып акча төлөгөндөн кийин, "Акойсуң чайды бияка. Тесез бойсуң" деген сөздөрдү айтып атып, феминисттер иштеп кетти эмес, биз ошол бош койгондон болуп атат. Феминист болуп калыптана берет. Эркектердин бардыгы өзү ушундай. Колунан эчтеке келбейт дагы анан догура берет өзү негизи. Бергени өзү, мынданча акча дагы анан өзүнчө эле башка чыгат. Анан турмушка чыккандан кийин күйөөсү ушу келип туруп, "Чай койбойсуңбу" десе, жанагы эркектин лицосу көзгө көрүнөт да. Мен сага чай койгонго милдеттимин, жакшына сүйлөйсүң" деп монтип разбор ошодон келди. Биз каягынан бузуп атабыз? Биз мүнөзүн бузуп атабыз. Атасынан, агасынан укса, ага сөз кайтара албайт болчу. Кийин турмушка чыкканда күйөөсүнөн сөз кайтара албайт. Жашоосу анын кетет. Кыз баланы мынчалык кордоо эле мындай мусорго таштагандай кылдычы. Карайлычы багычы. Ушундай агалар бар мына сүйүнөсүн. Медреседе окуйт, алып келип таштайт, бүткөндөн кайра өзү баштасын. Булар бекерчи мына пробканын күнүндө иши толтура, бирок чыкканда эми атай келип туруп, "Же алар ишенбейби кызына?" Ишенет. Болгонундай эмес сактагысы келди. Тур эмес чөйрөгө кошпойун деп, "Сабагыңан чыксаң туруп тур" деп 1 саат пробка менен айланып келип чыкса дагы карындашын алып, өзү 2 көчө наракта иштейт өзүчү. Таштап коет. Болду, калган үйдө сабагыңды даярда, үйдө туугандарың мамиле кыл. Мынакей биздин шариятыбыз. Эмнеге биз онтип алса эми четке чыгарганды айтпай эле кое берели. Жаштарды четке чыгарып иште акча тап дегендей кылчу. Бул сөз, азыркы сөздөрдүн бардыгы мына бул жерде эле айтылып калбаш керек. Бул проблема, бул баарыбыздыкы, Алланын алдында жооп беребиз. Кыз бала бизге аманат кылып берилген, кыяматта жооп беребиз. Анткени биздин мына жүрөккө жакын болгон кабыргадан. Анан сөз өзүдүк эмес. Мусулман эле болобу? Бул бардыгыбыз бири-бирибиздин карындашыбыз. Ошого жакшы иретте, жакшы сөз менен же катуу айтып болсо дагы ушул нерсени тосуш керек. Сизде пул көп.
кайсы машина мода болуп атат, ошону алайын деп атам, эмне кылсам экен дегендей акча турат. Бирок көчөдө муктаждар ушинтип, муктаж дегенде мындай идиш жууп, официант болуп жүрөт. Ошолордун бир экөөсүнө салым кошуң, кыяматта жооп бербейсиз ошондочу. Биз бардык мусулман бир карындаштарыбызды жакшы көрөбүз. Олар биздин абийирибиз. Кайсыл өлкө болбосун, ким болбосун, тааныбайбызбы, тааныбайбызбы, анын абийирин кармайлы. Анткени бул биздин милдетибиз. Азыр эми кыска убактыбызда оор сүйлөгөн болсок, туура кабыл аласыздар. Болгону ушул шарият жетип калсын деген иреттечи. Биз ушундай деңгээлге жетип калдык. Жумшак сүйлөсөк тоготпой турган болуп калды. Ошого кээде катуураак айтып, сиздер күнәкар болуп атасыздар деп айтып атабыз. Эми капа болбойсуздар, иншалла. Ону туура эле түшүнөбүз, анткени Алла ыраазы болсун. Ушул малга чейин биздин жамаат капа болгон эмес, акыйкатты айтып атат депчи. Бирок жеке өзүбүз үчүн бир нерсени айткан болсок, айтат элеңиздер, туура эмес болуп калды депчи.